Бүгүн Көкжаңгак шаарында кубанычтуу күн. Калада 30 жылдан бери каралбай келген Маданият сарайы капиталдык ремонттон кийин пайдаланууга берилип олтурат. Ачуулуу аземине УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев, Көкжаңгак шаарынын мэри Сыргабек Замирбек уулу, жергиликтүү кызматкерлер жана шаар тургундары катышышты. Маданият үйүн ремонттон өткөрүү президент Садыр Жапаров, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, эл өкүлү Жеңишбек Токторбаевдин көзөмөлүнүн астында жүргөн. Оңдоого кеткен каражатты толугу менен демөөрчүлөр көтөрүшкөн. Маданият сарайына келе турган болсо, ушул Маданият сарайынын ахыбалын мен бир нече жылдар мурда көрдүм эле. 10 жылдай болуп калды, ушундай болуп калса керек. Шунчалык ахыбалы начар эле ошол эле маалда. Кийин андан дагы начар болуп кетти. Бузулуп отуруп, үстүнөн суулар агып, эми өтө жаман акыбалга келип калган. Анан ушул мына эми колубуз жетти эле, мүмкүнчүлүгүбүз пайда болуп калды эле. Биринчи пайда болгон мүмкүнчүлүктөн эле ушул нерсени оңдоп түзөдүк. Бул жерде ачык айтайын, эң чоң эмгек бул жерде мына өзгөрүш шайланган депутат Жеңиш Токторбаев. Бардыгы жасалган жумуштар урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун, урматтуу генералыбыз Камчыбек Кылычбаев Ташиевдин колдоосу менен болду. Бюджеттен бир тыйын алган жокпуз. Ушу эки киши колдоп кубаттап 12 миллион 750 миң 500 сом акча кетти. Урматтуу жердештерим, бардыгын тыйынына чейин жазып, мен досторумдун кантип иштеп атканын көрүп, кантип акча таап аткандарын көрүп, кой ушул бетим чүркөө болуп калбасын. Биринчиден достордун алдында, экинчиден элдин алдында ар биринин тыйынына чейин квитанциясын топтоп столуна коюп койдум. Эч качан şu elge деген акчаны элге сарптайлы, элдикин жебейлі деген максат менен. Урматтуу жердештер, залыңар куттуу болсун. Буга чейин Маданият сарайынын имараты мышык ыйлай турган абалда болчу. Анын ичиндеги 500дөн ашык орундук, концерт өткөрүлүүчү зал, музей бий залы талкаланып, майрамдык кечелерди өткөрүүгө таптакыр жарабай калган. Бул өз кезегинде жергиликтүүлөрдүн нааразычылыгын жаратып, Маданият үйүнө көңүл буруну көп жылдан бери суранып келишкен. Көкжаңгак шаарынын эң көйгөйү эмне деп суроо элдер менен жүргөнүбүздө ушул Маданият сарайды айтты. Себеби Көкжаңгак шаарында акыркы 30 жылдан бери концерттер болбогон, маданий иш-чаралар болбой, себеби Маданият сарайынын абалы авариялык абалда болгон. Ошол себептен ушул нерсени талап кылгандан эле биз бул боюнча биздин Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Шерматовке кайрылып, ушул боюнча жардам берсеңиздер деп ал кишиге кайрылганбыз. Ал киши ушул урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генерал Камчыбек Кылычбаевке кайрылып, ошолордун колдоосу менен, ошолордун көзөмөл алдында толук кандуу 4 айдын ичинде оңдолуп түзөлүп бүттү. Көкжаңгак шаарындагы Маданият сарайы 1947-жылы курулуп, өзүнүн уникалдуулугу менен айырмаланат. Мурун шахта башкармалыгынын карамагында болуп, 2011-жылы гана Маданият бөлүмүнө өткөрүлгөн. Анткени Көкжаңгак шаарында башка ушундай имарат жок да. Ошондуктан дагы бир чоң рахмат айтабыз колдоочуларга. Бул жерде бизде маданий борбор айланат. Бул жерде концерттер болот, чогулуштар болот, жакшынака жолугушуулар болот. Ушул эле күнү Көкжаңгак шаарында дагы бир маанилүү иш-чара болуп өттү. Союздан бери каралбай калган эски көчөгө асфальт төшөлүп, элдин колдонуусуна өткөрүлүп берилди. Жолдун ачылышына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев да катышып, каладагы аткарылып жаткан жумуштарга жеринен көз салды. Мына Көкжаңгак шаарында да быйыл мына жолдорубуз курулуп атат. Социалдык объектлерибиз жакшырып атат. Бул деген башталышы гана. Мен ойлойм, мындан ары кийинки жылдан баштап дагы Көкжаңгакка көбүрөөк көңүл бурулуп, ушул жерде жашаган элдерге шарттар түзүлөт деген чоң үмүттөбүз жана ошону биз аткарабыз. Бул биздин негизги милдеттерибиздин бири. Себеби эл болбосо, элеттеги элдин жашоо турмушун карабасак,
ошол жерде жашаган адамдардын жашоо турмушуна ыңгайлуу шарттар түзбөсөк, анда биздин мамлекеттин чоң жумушунда отуруп кызмат кылганыбыз бекер. Биздин кылган ишибиздин, чуркаган ишибиздин, ошо эл алдына чыгып элди башкарып турган ишибиздин эң башкы натыйжасы элдин жашоосун өзгөртүү, жакшы жакка. Mana жол силердики, уктуңарбы? Жол силердики. Ana, силердагы мендей болуп туруп, мамлекетке жакшылап кызмат кылгыла, ата-энеңердин тилин алгыла, уктуңарбы? Мына Чубак ажы Жалилов атында көчөнү коюпсуңар. Şu Чубак ажыдай чоң алым болгула. Şu Чубак ажыдай ыйман жолунда жүргүлө. Элибизге, журтубузга кызмат кылгыла. Уктуңарбы, балдар? Ата-эненин тилин алгыла, жакшы окугула. Уктуңарбы? Жакшы окугула. Mugallimler dilini algılagan oşunda şaharımız memleketimiz ösüğünü. Kana kaç baldarı bir çurkasın görelim. Kimin kıyın çurkaydı gelsin? Ay mallar ya. Yaxşı. Beyle кетсек, окуучуларды мектепке алып барган жолдун асфальттоо ишине номер 31 жол тейлөө ишканасы тарабынан каражат бөлүнүп, жумуштар аткарылган. Учурда элдин талабы менен жаңыланган көчө эски аталышынан Чубак ажы Жалиловдун атына өткөн. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.